Могул теши жакын келипчи. Сот болдубу, тергөө кандай болуп атат? Эми өзү мыйзам боюнча 2 айда бүч керек да тергөө дегенчи. Анан эгерде иш абдан татаал болсо, ошондо дагы узартып бергенге эме берет, мыйзам мүмкүнчүлүк берет. Анан иш татаал болгондон кийин андайдыр бир аракеттер жүрүш керек эле, амалдар жүрүш керек эле да. Анан бул жерде баарыбызды бир эле жолу чакырды. Чакырганда дагы эч кандай очный факт болгон жок, эч кандай далил көрсөткөн жок. Мен келгенде айттым, мына күнөөңүздү мойнуңузга албайсызбы деди. Мен бар болгон айттым, мага бир эле далил көрсөтүп берчи, мен алайын дедим да. Бир эле далил. Ошо бир дагы далили, бир дагы фактысы жок. Ол ошо менен сурак бүттү. Эч кандай амал жүргөн жок. Эми азыр суранып атат. Өзүңөр жанагы өтүнүчтөрдү окусаңар керек. Ал жерде суранып атат. Биз азыр экспертизага берет элек. Эмнени берет экспертизага? Бизге көрсөтүш керек эле да, мына момундай материалдар бар экен. Биз буну экспертизага берген атабыз депчи. Очный ставка жүргүзөт элек дейт. 2 ай эмне кылып жүрүштү? Мешитте калып жүрдү, эмне кылып жүрдү? Демек бул жерде жөн эле бул эми температура маселеси деле бүттү. Башында температура деп атат. Азыркы токтомунда температура жөнүндө бир сөз жок. Бирок ордо деп атат да, мына буга чейин массалык башкармалык деп атса, азыр болсо булар күч менен конституциялык түзүлүштү өзгөртөбүз деген, күч менен бийликти басалабыз деген деп ошондой нелерди айыптарды жазып атат. Бирок дагы байкагыла, баягыда да мен айткам. 26 кишиге бардыгына бирдей айып салып атат. 2 айдын ичинде мейли мындай бизди кылмышкер катары көрсүн. Бир топ болсо, топто ар бир адам ар кандай ролду аткарат да. 2 айдын ичинде ошонун баарын жазыш керек эле. Мына баланча каржылады, баланча уюштурду, баланча аттарды депчи. Эч нерсе жок. Бардыгыбызга бирдей. Дагы деле. Бардыгыбызга бирдей. Демек бул жерде азыр эми жөн эле мындай кандайдыр бир, эгер буга чейин булар мамлекеттик кызыкчылык менен булар температура боюнча элдин оюн башка жакка буруп атат, анан элди бузуп атат деген мамлекеттик кызыкчылык менен бизди кармаган болсо, азыркы күндө ал мамлекеттик кызыкчылыкта эч кандай неме жок, маңызы жок. Ал жердечи болду, температура өткөрүп беришти, түбөлүк өткөрүп беришти да. Азыр бул жерде жеке кекчилдик, жеке өч алуу, анан күчүн көрсөтүү. Мен силерге көрсөтөм деген мааниде кетип атат да. Ошондой эле мааниде кетип атат. Анан өткөндө өзүңөр көрдүңөр, установканы берип койду тергөө органдарына, ишти тергейсиңер, сотко жеткиресиңер. Анан мен райым кылам буларды деп койду да. Мына ошол установка азыркы күнгө чейин иштеп атат. Президенттер башынан ошентип тергөө органдары менен сотторго ошентип установка берип коет. Анан булар өзүңөр эми дагы канча жүрөт? Тергөө дагы канча болот? Аны Кудай билет. Анткени эч нерсе жок. Токуш керек. Токуганга убакыт керек. Ошон үчүн жомок токулбай атат, толугу менен токулбай атат. 26 адамга жомок токуш оңой эмес да. Ошон үчүн ар бирибизге бир жомок токкандын ордуна баарыбызга бирдей кылып токуп атпайлы. Ошол эле. Бирок биз баягы эми булар кичине акылына келип кичине сезгенип мамлекеттин аброюн абдан бир чоңдоо кетип атат да. Кыргызстан демократиялык өлкөдө айтып келсек, азыркы күндө Кыргызстанда массалык түрдө репрессиялар болуп атат деп атабыз. 37-жыл тарыхта массалык репрессиянын жылы болсо, мына азыр 2022 жыл Кыргызстанда массалык репрессиянын жылы болуп калат. Садыр Жапаровдун бийлигинин учурунда массалык репрессияга алган, алардын арасында туткун айымдар болгон, саясий туткун айымдар болгон деген нерсе тарыхта түбөлүп калат. Мамлекеттин имиджине абдан чоң сокку кетип атат. Бирок мындай нерселерди да булар ойлонбойт да, жеке өзүнүн эле баягы өзүнүн сезими менен мен буларга көрсөтөм, мен буларды каматам. Анткени баягы температура маселеси боюнча президент менен Камчыбек Ташиев жолукканда ошондо ачык эле ошол жерде отургандарга айналарга карата ачык эле айтып атыптыр. Мен силерди баарыңарды жакын арада камайм депчи. Ошол нерсе 2 күндөн кийин ошондой ишке ашып атат. Кларидия, вы можете сказать в части вот другого обвинения, что вам вменяют? Мы не поняли. Вот раньше вам меняли организацию массовых беспорядков, а сейчас... Да, сейчас они уже пишут, что мы хотели организовать массовые беспорядки с целью захвата власти. Но, правда, статью они еще не предъявляют, но уже видно по вот этому тексту, что они как бы уже... Обвинение, оно становится уже гораздо более такое сложное, но
вся проблема в том, что с точки зрения юриста, да, то есть если ты человека в чем-то обвиняешь, однозначно ты должен это доказать. У тебя должны быть основания, у тебя должны быть факты. Но ничего нет. Абсолютно ничего нет. Единственное требование было, вы говорите, признайте свою вину. Я говорю, хорошо, один факт мне покажите, один факт. Вот вы перечисляете, что я там с людьми встречалась, что я там что-то публиковала, что я там еще что-то делала. Хоть один факт, говорю, мне покажите, и я готова признать. Но у них даже этого нет. Нет, даже одного факта нет. Поэтому все это из пальца высосано. Я не знаю, что они там бесконечно извиняются, им временами становится стыдно. Они извиняются, ой, извините, от нас же ничего не зависит. Ну, до каких пор это будет продолжаться? До каких пор это будет продолжаться? И потом самое интересное, знаете, вот я хочу особо это подчеркнуть, да? Человек, который сам прошел через все эти испытания, через все эти тяготы, и столько в своей жизни видел горе, да, в связи с незаконным обвинением, сейчас преследует нас, таких же невинных людей. Но при чем здесь мы? То есть это получается... При чем здесь мы? Не мы же его посадили, мы наоборот его защищали. Бегали по митингам, по этим комитетам, бегали, защищали его. Круга может это подтвердить. При чем здесь мы? При чем здесь мы? То есть получается, что он хочет, чтобы мы увидели но при чем здесь мы? То есть вам, получается, поменяли статью? Нет, Никто не меняли, статья не меняли. Просто дополнили, да? Нет, хотя надо дополнить.